Саламатсыздарбы урматтуу партнерлор, мен Тыным Сейитова Жылдыз Асанбековна сиздерге бүгүн Atomy компаниясы жөнүндө айтып берейин. Эмнеге Atomy компаниясын тандадым мен? Atomy компаниясы дүйнөлүк масштабта иштеген жаңы бизнес модель. Атаандаштыкка алдырбоочу, партнерлорго кам көрүүчү эң престиждүү компания. Эң акыркы нано технологиялар менен экономдуу концентрат эл аралык сертификаттарга ээ болгон продукцияларды сатат, кепилденген жогорку төлөмдөрдү төлөп берет. Эң мыйзамдуу, ишенимдүү компаниялардын бири. Atomy компаниясынын артыкчылыктары бул дагы деле Atomy компаниясы жаңы эле Кыргызстанга киргендиктен лидерский состав түзүлө элек. Катталуу бекер, личный балыңыз эч качан күйбөйт, мураска 3-поколенияга чейин өткөзүлүп берилет. Групповой балыңыз пока сизге степ жабылмайын, акча чыкмайын, ал да күйбөйт. Продукция сапаттуу, эң натыйжалуу. Көптөгөн башка компаниялардын продукцияларын колдонуп, бирок эч качан натыйжага чыкпаган болсоңуздар, именно Atomy компаниясынын продукциясын алуу, колдонуу менен эң сонун натыйжа алып алсаңыздар болот. Башка өлкөлөрдүн эң мыкты продукциясын дагы бул компанияда иштөө менен колдоносуздар. Atomy компаниясы бул продукциясы жогорку сапаттагы интернет дүкөн. Алмаштырбаңыздар, биздики толук кандуу сетевая компания эмес, биз интернет дүкөндө иштейбиз. Ден соолук үчүн каражаттар, тамак-аш, косметика каражаттары, гигиена, чач жана баш терисин жуучу каражаттар, айымдар боенуучу каражаттар, идиш аяк, бут кийим, көптөгөн техникалар сатылат бул жерде. Atomy компаниясы бинардык степ маркетинг менен иштейт. Бинардык деген сөз ар бир катталган киши астына 2 адам каттайт. Глубина чексиз, отрыв жок. Аркаңардан канча гана адам катталбасын, кайсыл өлкөдөн гана катталбасын, кайсы жылы катталбасын, баардыгы сиздин астыңызда турган болсо, сиздин структурага болуп эсептелинет дагы. Ар бирөөнүн товар оборотунун балдары сизге тийиштүү болот. Atomy компаниясынын кичине маркетинг планынын биринчи бөлүгүн камтый кетелик. Бул компанияда 5 дистрибьюторлук тепкич бар. Соода өкүлү, агент, атайын агент, дилер, эксклюзивдүү дистрибьютор. Мисалы, менин өздүк балым 10 000 пиви болду. Мен соода өкүлүмүн. 10 000 пиви бул 10 000 бал бизче. 10 000 пивини биз 1,5 000 сомдон 2 000 сомго чейинки товар алуу менен чогултуп алсак болот. Биздин командабыздын товар обороту оң тарабы 300 000 пиви, сол тарабы 300 000 пиви болгондо, меники степ жабылат дагы, мага 1200-1300 рубль чыгат бир күндө. Чыгышы мүмкүн. Сапаттуу продукцияны колдонуп убакыттын өтүшү менен өздүк балымды 300 000 пиви кылып алсам, мен агент болом. Агент болгонумда ошол эле товар оборотто 300 000 пиви сол тарабым, 300 000 пиви оң тарабым кылып койсо, мага степ жабылат дагы 3400-ден 3600 рубльга чейинки акча алам. Ура! Мен өздүк балымды 700 000 пиви кылып койдум, мен атайын агентмин. Командамдын товар обороту оң тарабым 700 000 бал, сол тарабым 700 000 бал кылып койгондо мага степ жабылат дагы 7200-7600 рубльга чейинки акча чыгат мага. Өздүк балымды 1,5 миллион пиви кылып койсом, мен дилер боломун. Дилер статусунда групповой товар оборотумдун оң тарабы 1,5 миллион пиви, сол тарабы 1,5 миллион пиви өткөзгөндө мага степ жабылат да, бир күндө элестетиңиздер 14 000-15 000 рубль чыгышы мүмкүн. Кандай гана керемет. Өздүк балым 2,4 миллион пиви кылып койдум. Мен эксклюзивдүү дистрибьютормун. Бул эң акыркы, мындайынча айтканда, предел деп койсом болот. Андан ары биз өздүк балыбызды чогултууга эч кандай кажет жок. Биз ошо бар деле потребитель болуп калгандыктан күнүмдүк оозубузду, тишибизди тазалайбыз, бетибизди жууйбуз, чачыбызды жууйбуз, крем сүйкөнөбүз. Ошол нерселердин бүт баардыгын сатып алуу керек болсо, биз ал
продукцияны астыбыздагы командабыздын атынан сатып алып, аларга бал түшүрүп берип, өзүбүзгө степ жаап дагы алсак болот. Муну менен биз командабызга жардам беребиз дагы, өзүбүзгө да жардам берген болобуз. Эми караңыздар. Бир күндүн ичинде 2.400.000 пиви оң тарабыбыз, 2.400.000 пиви сол тарабыбыз өткөзгөндө товарооборот бизге степ жабылат дагы 22.000 рубльдин тегерегиндеги акча чыгат. Ошол эле дистрибьюторлук тепкичте турабыз, бирок бир күндө 6 миллион пиви оң тарап, сол тарап 6 миллион пиви өткөндө бизге 37.000 рубль бир күндө чыгат. Ошол эле дистрибьюторлук тепкич эң акыркы, бирок бир күндө 20 миллион пиви өттү. Оң тарабыбызда, сол тарабыбыздан 20 миллион пиви өттү. Бизге степ жабылат дагы 62.000 рубль чыгат бир күндө. Дагы деле ошол эле тепкичте турабыз, өздүк балыбыз 2.400.000 пиви. Анан групповой товарооборотубуз 50.000 пиви, 50 миллион пиви оң тарабыбыз, 50 миллион пиви сол тарабыбыз жапканда бизге степ жабылат дагы 74.000 рубль бир күндө чыгат. Көрдүңүздөрбү, кандай гана сонун акчаларды берүүчү компания. Бул биздин маркетинг планын эң биринчи бөлүгү болуп өттү. Эмки бөлүгүнө кезиккенге чейин сак саламатта калыңыздар.